бул жактан Жылдызбек агай ушундай видео материал даярдоодо дагы өзүнүн предметине ылайыктап эске алып даярдаган экен. Сиз үчүн физика мугалими кандай болду? Сиз үчүн бул конкурстун кайсы этабы кандай жүрдү? Саламатсыздарбы? Ушул конкурсту уюштурган мен дагы ошол мугалим илимий педагогикалык журналынын уюштуруучуларына, жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. Мен өзүмдүн кесибим физик болгондуктан бул онлайн конкурска катышуу мен үчүн жеңил да. Себеби бул биринчиден мугалимдин убактысын аябай үнөмдөйт. Экинчиден бул мындай кагазды коротуп, мурун мисалы башка сынактарга катышууда биз кагазга мындай көбүрөөк колдончубуз да. Мында деген ошол кагазсыз эле катышып койсоң болот, өзүңдүн баягы билимиң менен элечи. Анан бирок мен да ушул сынак жөнүндө Facebook баракчасынан маалымат алып, мен өзүм мектепте медиа бурчта алып барам. Анан ошол бүт жаңылыктарды мен мектепке кетирип турам да. Анан группаларга тараттым. Анан өзүм биринчи өзүң катышып көрүшүң керек да, себеби элди тартыш үчүнчү. Анан ошо катталып катыштык. Менин классым 9-класс болгондуктан темам болсо бул заманбап окуучунун модели болчу. Азыр ушул ааламдашуу доорунда азыркы окуучулардын кабыл алуусу, жөндөмү башкача да. Анан мен болсо биз өзүбүздүн Тамчы айылындагы гимназиядагы эле ушул заманбап окуучунун моделин түзүп келебиз. Ошону эле мен 9-класстарга багыт берүү максатында, шыктандыруу максатында мурунку бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөргө кайрылып алардан интервью алдым. Ошондой эле эмгек сиңирген мугалимибиз бар. Ошол эжейден дагы интервью алдым. Ал 3-4 муунга сабак берип, анан ошол эмгек жолун ал тет алыскы Чаткал, Алай райондорунда баштаптыр да. Анан ошондо азыркы окуучулар менен мурунку окуучуларды салыштырып, ошондой интервьюларды алып, анан сабагым ошо 15 минуттага тураладым. Анан Кудай буйрса эми ошол сабакты апрель айында классым менен өтөм да. Анткени бунда өткөнгө убакыттар болуп калды да. Себеби каникулга чыгып кеттик да. Ооба. Ал эми жогоруда айтты, жалпы мугалимдин интеллектуалдык деңгээлин дагы текшерген суроолор берилди. Ушундай этаптардан өттү деп. Сиздер үчүн кандай болду, Жеке? Саламатсыздарбы, эжелер жана урматтуу кыргыз эли. Ушул мугалим журналынын жалпы жамаатына терең ыраазычылык айтам. Анан Рахат эже, уюштуруучу жана Жеңишбек агайга да терең ыраазычылык айтабыз. Анан бул жерде тесттерди тапшырганда биз университетте окуп жүрүп бул темалардын баарын көбүн унутуп коюппуз. Анан изденүү менен аракет кылып бүт эсибизге салдык. Өзгөчө мага жакканы кырдаалдан чыгуу суроолорунан мен азыраак бал алып калып, аябай мындай толкундандым да. Аябай толкунданып, мен эмне үчүн бирөөнү эле белгилешим керек деп аябай эме кылып, анан акыркы кырдаалды суроо аябай жакты. Эмне деген суроо? Ошо бул жерден бир класста бир бейбаш бала бар болчу да. Анан ошол балага мүнөздөмө жазыш керек. Анын ата энеси класс жетекчиге кайрылат. Мен баламдын бейбаштыгын айтпай жакшы кылып жазып бер деп. Анан ошол жерден мен практикамды өткөн. Бирок ошол бала жакшы окуп, жакшы окуу жайга тапшырып кетти. Бирок мен ошондой кылып жазсам, балам азыраак болуп калды да. Анан кечээ күнү сурадым, сиздердин кырдаалыңыздар кандай болду эле десем, Мавлида ханым эжеден сурасам, анын кырдаалы таптагыр башкача экен. Ошентип педагогикалык аябай алмашуу болот экен. Тажрыйба алмашуу болуп аябай жакшы болду да. Анан бизди кубантып турганы ушул 64 мугалимдин ичинен экинчи орунду алган экен Кайрат Темирбек уулу. Жаш мугалим экенин көрүп турабыз. Өзгөчө азыр жаштар көбүрөөк акча тапкан кесиптерге багыт алып ыктап аткан учурда жаш мугалимдин болгондо дагы жигердүү мугалимдин ушундай конкурска катышып азыр студиядан көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Кайрат, канча жаштасыз? Канча жылдан бери мугалим болуп иштейсиз? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз районунун окуучулары, угармандары жана ошондой эле мугалим илимий педагогика журналынын жалпы жамааты учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирем.
башкы редактор Рахмат Сулаймановага жана Жеңишбек агайга ошол менен бергиле Сапаркул эжекеге биз күн десек түн ушу жооп берип биздин ар бир талабыбызды аткарышты. Мен 3 жылдан бери 4 жылдан бери эмгектенем. Өзүм жашаган айылда, өзүм окуган мектепте тарых сабагынан берип азыркы учурда 27 жаштамын. 94 жыл болдум. Сизди мугалимдик эмнеси менен кармап турат? Мугалимдик мен бул ушул убакка чейинки окууга тапшыра элдикте үйдө ата-энем апам мугалим. Ошонун сабактан келип алып ар кандай балдарга берген тарбиясын ошолорду көрүп мага мугалимдик кесип өзү тартты, өзүнө тартып. Азыркы учурда ошо өзүм сүйүп, кубанып кесипти сүйөм ошону. Берилип иштедиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздер баары бүгүнкү жаш муун мектепте билим алып, тарбияланып жатат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө азыр жаңылышпасам республикалык олимпиадага дагы даярдык жүрүп аткан болуш керек, э? Анан Рахат Токтоголовна, сизге болсун кийинки сурообуз. Мына ушул бир топ эмгектер келип түштү. Анан алардан тандап алдыңыздар. Мына биринчи орун алган агайларыбыздын эмгектери бир кандай таасир калтырды сиздерге? Сиздер күткөндөн балким дагы мындай кызыктуураак болгондур же күтүлбөгөн нерсени сиздерге тартуулагандыр? Сезимдер, мисалы үчүн алардын бир күйүп жанып ошол ишти аткарганы, балдарды сүйгөнү көздөрүнөн, ошол аткарган ишинен көрүнүп турду да. Ооба, туура айтасыз. Азыр бүгүнкү күндө мектепте агайлар кызыл китепке түшө тургандай эле болуп калды да. Азыр 99% эже деп айтсак да болот мектептечи. Анан ушу 66 катышуучунун ичинен агайлар катышып жатканы бизди абдан кубандырды. Анан болгондо да агайлар биздин өзүбүздүн жобобузда да бар болчу. Биз биринчи, экинчи, үчүнчү орундар 3 агайга, анан 3 эжейге берилмек. Агайлар менен эжейлерди тең укукта караганбыз да. Ошентип отуруп, мына 3 агайыбыз дагы алдыңкы 3 орунга сурулуп чыкты. Эжейлер жөнүндө сөз жок. Эми кече күнү мына агайыбыз айткандай эң түйшүктүү кесипти алып жүргөн бул эжейлер, агайлар болсо жанында жүрсө аябай барктуу болуп калат экен деген бир сөздү айткан кече күнү. Мен кече күнү бир аз өзүбүзчө да отуруп ушунун жыйынтыгын чыгарганбыз, пикир алмашыпчы. Анан ошол кезде ошо агайыбыз Жылдызбек агайыбыз айтып калганда анан аябай күлүп отурдук да. Ушунча эжейдин арасында жалгыз отуруп, мына мен дагы барктуу болуп атам депчи. Чындыгында аябай кадыр барктуу. Себеби бүгүн агайлардын тарбиясы жетишсиз болуп атат да, балдаргачы. Агайдын тарбиясы өзгөчө да. Үйдө ата менен эне кандай экөө бирдей керек болсо, ошол сыяктуу эле мектепте деле эже менен агай бирдей тарбия бергени абдан маанилүү да. Анан ушул агайлардын катышып атканы бизге өзгөчө таасир берди. Ар бир тапшырмага, эми бул жерде 6 түрлүү тапшырма болду да. Тесттерди тапшырышты, видео сабактарын жөнөтүштү, сабактардын иштелмелерин, жанагындай эжейлер айтып аткандай кырдаалдардан чыгышты. Ошонун ар бирине мындай жан дили менен берилип, бул жерде Кыргызда эң мындай өзүнүн кесибин сүйгөн, анан эң мыкты деген алдыда жүргөн мугалимдер катышты деп эсептейм да мен бул сынаккачы. Себеби сынакка деле дилгер мугалимдер катышат, кесибин сүйгөн мугалимдер, күнү түнү жаны тынбаган мугалимдер катышат да. Ошол балдарга бир нерсе берип калса экен, тарбиямды, билимимди ушунчалык бир сугарсам экен дегендей, келечекти өнүктүрсөм экен деген бир патриоттор, энтузиасттар иштейт да мугалимдик кесипте. Анан өзгөчө сынактарга ушундай адамдар катышат. Булардын мына өзүңүздөр укпадыңыздарбы азыр? Керек болсо өздөрүнүн сабактарын жомок айлантып, сабактарын бир башкача форматта, стандарттан тышкары, окуучуларды кызыктыра тургандай деңгээлде, ошолорду бир жаңыча бир мына заманбап окуучунун модели деп айтып жатат, мына кандай модельди иштеп чыгып атабыз деп. Ушулардын баардыгы бүгүнкү күн үчүн өтө маанилүү, керектүү нерселер. Анан ошону тапшырманы аябай бир чыгармачылык менен аткарышты да. Биз күткөндөн дагы бир жаңыча нерселер, биз ойлогондон да жаңыча бир жаңылыктарды көрсөтө алышты деп айтабыз. Себеби бизге өзүбүзгө кызыктуу болду ошол нерселер.
мугалимдерди карап отуруп салыштырып калыстар тобунда да иштеп отурганда ошол нерселердин баардыгынан жаңыча нерселерди ала алдык. Биздин уучубуз кур эмес экен. Биздин мугалимдерибиз келечекте мыкты жаштарды тарбиялай ала турган деңгээлде мугалимдерибиз аябай арбын. Анан мына азыр Кайрат деп айтып отурбайбызбы? Мен жалаң эле мугалим илимий педагогикалык журналы эмес, Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогикалык факультетинин деканы болуп иштейм. Мына ушул мугалим журналынын башкы тарыхы дагы ушул улуттук университетке байланыштуу. Улуттук университетте 2009-жылы педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту ачылып, мына ушул журнал ошол жерден алгачкы ирет чыга баштаган. Ал эми Кайрат болсо, ошол биздин өзүбүздүн студентибиз, бүтүрүүчүбүз болот. Биз кече күнү биз онлайн сынак болду да. Онлайн сынакта биз кайсы мугалим катышып жатканын, каяктан катышып жатканын баардыгы онлайн өткөрүлүп жаткандыгына байланыштуу биз анын ар бири менен түз байланышта чыга алган жокпуз да. Алардын жоопторунун баардыгы онлайн шыр чыгып, шыр эле проценти көрсөтүлүп, баллы көрсөтүлүп калып жатты да. Ошол моментально өздөрү көрүп, жыйынтыгын чыгарып атышты. Анан биз ал жерде өзүбүздүн студенттерибиз дагы бар экен, көрсө мурунку бүтүп кеткен студенттерибиз абдан сыймыктандык. Мурдагы сынактарыбызга катышканда Чолпон эжекебиз мурунку сынактардын жеңүүчүсү болгон ушундай эжелерибиз катышыптыр. Башка республикалык сынактарда катышып жүргөн мыкты мугалимдер дагы келип катышып, бул сынактын өзгөчөлүгүн аябай баса белгилешти. Себеби эч бир мындай жасалмалуулук, эч бир башка бир мугалимдерге жан тартуу, тааныш билиш же жердешчилик же ушундай сыяктуу эч нерсе байкалган жок. Биз өзүбүз жыйынтыгыбызды шыр эле көрүп жаттык дейт да. Бул онлайн сынактын дагы бир пайдалуу жактарын да биз алдык муну пандемиядан кийинчи. Ушул нерселер шыр көрсөтүлүп жатканы дагы ачык так болуп жатканы мугалимдердин өзүнө дагы бир жакшы таасир калтырды да. Жакшы. Анан ушундай бир сынактар, иш-чаралар дегенде эле көбүн эсе маданий иш-чараларды уюштуруп жүргөндөр же болбосо кыргыз тил адабияты мугалимдери же тарых же музыка көбүнчө ушул жааттагы мугалимдер катышып калат эмеспи? Ал эми так илимдер боюнча мугалимдер ошол багытка арналган гана сынактарга катышып калбаса, дээрлик кыргыз тил адабияты мугалимдери астыга чыгып кетет да. Анан кандай болду? Мугалимдердин кайсы кесиппи эле, кайсы предметтик мугалимдер басымдуулук кылды? Бул боюнча ошол 66 мугалимдин ичинен эми так санын айта албайм. Башталыш класстын мугалимдери, анан мында математика, физика, информатика мугалимдери, тарых мугалимдери, ошондой эле география мугалимдери аябай арбын болду. Тилекке каршы кыргыз тил адабият мында азыраак болду, тескерисинче. Мен буга да сүйүндүм, себеби кыргыз тилчилер мындай сөзгө чечен, кырдаалдан эми жакшы бардык эле мугалимдер, анан бир аз алар чечен да, анан кырдаалдан чыгууга, ошондуктан алар көбүрөөк катышканда балким сиз айткандай орундарга жетмек. А бирок бардык эле мугалимдердин деңгээли мыкты экен. Анан мен баса белгилегим келип жатат. Ушул эки мугалим, бир мугалимибиз Жалал Абадтан 35 жылдык эмгек стажы менен катышты. Анан 4-чү орунду камсыздады. Анан бир мугалим эжебиз 30 жылдык эмгек стажы менен катышып, ал бул жака келип, жыйынтыкка катышып, анан ой пикирин айтып, азыр да жана эфирге кирерден мурун WhatsApp'тан аудио жөнөтүп, ыраазычылыгын билдирип, мен 30 жыл эмгектенсем да, менин да билбегеним бар экен. Билгенимди башкаларга үйрөттүм, билбегенимди үйрөндүм. Ошол үчүн ушуга себеп болгон жалпы Рахат Токтогуловна баштаган эмгек жамаатыңарга ыраазычылык деп айтты. Анан баягы жакшы сөз, жан эргитет дегенде эфирге ушунчалык жакшы маанай менен келдим да. Анан бул жерден дагы бир баса белгилөөчү, ушул 64 мугалим арасынан биз 2 санарип сабакты. Санарип сабак дегенде ошол өзүнүн видео сабагында санарип технологияларын мыкты, жогорку деңгээлде колдоно алган сабактардан Исакова Азиза, Мадемилова Сымбат деген эжекелерибиз алып кетти.
анан баардык жагынан төп келген мыкты сабакты Субаналиева Миргүл, анан Жилгибаева Айнур деген эжекелер алды. Анан илимий сабак деген ушул сабагындагы баардык маалыматтар илимий булактардан алынып, далилденген фактылар, аргументтер менен келтирилген сабактар. Булар Сүйүндүкова Мейизгүл эжеке менен Курамаева Канекей деген эжекелер ушул 7-нин бири Кыдыр деп 7 сабакка биз мыкты сабактардын наамын бердик. Анан булар ушул 10-орундан кийинки активдүү катышкандардын арасынан тандалды. Эгер биз баш байгеден 10-орунга чейин тандасак, анда Жылдызбек агайдын да сабагы, агай өзү эле куклаларды ойнотуп, баягы адамды азыркы дүйнөдөгү бар окуучулар деле баардык адамдар материалдык нерсени баалап калбадыбы, руханий дүйнөбүз, моралдык жагы калып кетип атпайбы? Ошону адептүүлүккө үндөп, тарбияга үндөп, Актан менен Акылай өзү автор болуп, агай Акылайдын үнүн берип атат. Ошол эле мезгилде Актандын жана анан автордун, анан тиги жиндердин дагы башкалардын үнүн берип, мени аябай, мени эле эмес, калыстар тоон таң калтырды. Анан мыкты сабакты берели десек, булар байгелүү орундарга ээлеп, көп сыйлыктарга ээ болду да, анан башкаларга да берели деп мындай теңдедик. Чолпон эжейдин сабагы болсо заманбап окуучунун модели деп, чындыгында окуучулар менен маектешип, окуучулар менен аралашып, ушундай болду да. Дагы башка көптөгөн сабактарды баса белгилесек болот. Мындай сабак бар болчу, тема TikTok, жамандыкка орун жок. Азыр TikTok бул интернет окуучулардын оорусу. Алар туура эмес багытта колдонуп жатканы туура багытка буруу боюнча тема берилген эле. Ошону ушул Мадемилова Сымбат деген эжекебиз TikToкту кантип биз турмушубузда жана мектепте, тарбияда туура колдонобуз, ошону аябай сонун методика менен TikToктун өзү менен түшүндүрүп бере алган да, ачып бере алган. Ошондуктан мен ойлоп калдым, эгер биз бул сынакты биринчи этабын онлайн өткөрүп, экинчи этапты республикага чакырып, сабактарын офлайн көргөнүбүздө балким мындан да дагы ачылбаган сырлары, ачылбаган кырлар ачылып, мындай тажрыйбасын мындан да кенен таанымакпыз. Бул жагы мени аябай кубандырды. Сонун Сымбат Мадемилова жаңылбасам кесиптеш ушул жакта көп жыл эмгектенип, дал ушул куттуу студияда алып баруучу болуп дагы иштеп жүргөн. Кийин анан өзү физика мугалими, ооба, физика мугалими, нарындагы Чкалов атындагы мектепте эмгектенет болуш керек. Ооба, сыймыктанабыз. Ал кесиптешибиз дагы мына ушул бир учурда куттуу студиябызда алып баруучу болуп, үнү менен жалпы журтка таанылган болсо, бүгүнкү күндө агартуучулук багытты тандап, бир бетке ошол тармакта дагы ийгиликтерге жетип атканы биз үчүн чоң сыймык.